Салам достор, каналыма кош келиңиздер. Бүгүн сиздер менен үй шартында ушундай аябандай жумшак, дамдуу батон нанын жасайбыз. Видеонун аягына чейин карап, мен менен бирге болуңуздар. Анда эмесе кеттик. Эң биринчи жылуу суубуздун үстүнө шекерди салып, үстүнө дрожж салабыз дагы. 2 аш кашык ун кошуп, аралаштырып, апара кылып коебуз. Суңуздар сөзсүз түрдө жылуу болуш керек, ысык да болбош керек. Эгер ысык болсо, дрожжуңуздар күйүп кетет. Бетин жаап, 1-5 минутага коюп коебуз. Мынакей биздин апарабыз көтөрүлүп чыкты. Эми алдын ала ээлеп алган унубузду кошуп, камыр ээлейбиз. Туз салабыз. Бөлмө температурасында сливочный май салабыз. Кадимки эле нанга жуургандай кылып эле колуңуздар менен эле ээлеп, камыр жуурсаңыздар болот. Мынакей биздин камыр канчалык жакшылап ээлеп, канчалык көбүрөөк ээлеп жуурсаңыздар, ошончолук биздин наныбыз сонун болуп бышат. Мынакей табактын түбүн кичине майлап алып, эми ушул жакка камырды ачытып коем. Аябандай сонун жумшак камыр болот. Мынакей ушундай кылып ачытып, 1 саатка жетпей ачыйт биздин камыр. Үстүн жылуу жаап, ачытып коебуз. Мынакей биздин камырыбыз аябандай сонун болуп көтөрүлүп, ачып чыкты. Эми ушул камырды тең экиге бөлүп алабыз. Бөлүп, ушундай тоголок кылып зубала тутабыз дагы. Эми үстүн жаап, 1-10 минутага кое туруңуздар. Мынакей дагы көтөрүлүп жакшынакай болуп чыкты. Эми батон нандарыбызды жасай берсек болот. Аябандай сонун камыр болот, иштегенге дагы ыңгайлуу. Мынакей ушундай алып кичине жайып аласыздар да өтө көп чоң кылып жайбаңыздар. Ушундай көлөмдө жайсаңыздар жетиштүү болот. Ушундай кылып рулет кылып ороп алабыз дагы. Мына бүткөн жерин жакшылап камырга жармаштырып, бекитип чыгабыз дагы. Ушундай кылып кичине тоголоктоп батондун формасын чыгарып алабыз. Мына эки чекесин кичине жукараак кылып, ушундай кылып батондун формасын чыгарабыз колубуздан келишинче. Мынакей. Биздин батон даяр. Эми даярдап алган листибизге салып, ушундай көлөмдө болсо болот. Даяр. Эми үстүн кичине майлап коеюн. Мен азыр үстүнө пищевая пленка жабам, ошон үчүн пленкага жабышып калбаш үчүн кичине майлап коеюн дедим. Мынакей жаап, кичине дагы биздин батонубуз көтөрүлүш керек. 20 минутта, 15 минутта кое турабыз. Мынакей пленка менен жаап, кичине бошураак кылып жабыңыздар, биздин наныбыз көтөрүлүш керек. Эми үстүн жылуу жаап туруп 20 минутка кое турабыз. Мынакей 20 минутта өттү. Биздин наныбыз көтөрүлүп чыкты, ушундай болуп. Мынакей аябандай сонун болуп көтөрүлдү. Эми бычак менен ушундай кылып
батондой кылып кесип алабыз. Өтө терең кылып кеспеңиздер, үстүнөн эле кичине ушундай кылып формасын берип кесип чыксаңыздар болот. Эми экинчи жолу дагы кескенден кийин экинчи жолу дагы 10 минутта 15 минутага кое турабыз. Ошондо биздин наныбыз эки жолу ушундай кылып коесуздар. Мынакей 15 минутта өттү. Мына биздин батонубуз толугу менен даяр. Көрдүңүздөрбү, сонун болуп көтөрүлүп чыкты. Эгерде bunday расстойкага койбой эле сразу эле бышырсаңыздар, батондоруңуздардын чекелери жарылып кетет. Сөзсүз түрдө ушундай эки жолу 20 минутадан коюп алыңыздар. Мынакей эми 180 градуста бышырып алабыз. Мынакей биздин батон наныбыз аябагандай сонун болуп бышып чыкты. Азыр ысык. Мынакей арты дагы күйгөн эмес, алды дагы сонун болуп бышты. Аябагандай жумшак болот кыздар. Мынакей магазиндикиндей эле болот. Аябагандай сонун даамдуу жумшак болот. Мынакей көрдүңүздөр жумшактыгын. Эми кесип дагы сиздерге ортосун көргөзөйүн. Аябагандай жумшак, сонун батон болот. Сиздер дагы сөзсүз түрдө жакындарыңыздарга, үй бүлөңүздөргө жасап бериңиздер. Мынакей ортосу дагы катык болбой, аябагандай ачык, сонун болгон. Ийгилик барыңыздарга.